6 ноябрь күнү Оренбург шаары жана анда жашаган кыргыздар тууралуу сөз кылганбыз. Анда шаардын тарыхы, бул жерге алгач келгендер, алардын азыр иштеген базарындагы абал тууралуу сөз болгон. Бүгүн дагы ошол сапарыбызды улай мындагы мекендештерибиз дегеле кыргыздар тууралуу болмокчу. Бүгүн Оренбургтагы кыргыз диаспорасынын башкармалыгынын өкүлдөрү, ошондой эле ардактуу консул баштаган кыргыздар Бейшебаевтердин үйүнө келишти. Мындай салттуу чогулуштарда көйгөйлүү маселелерди талкуулап, ошол эле учурда саамалыктарды дагы уюштурат. Алдыда сөз болчу саамалыктан мурда алгач ушул үй бүлө тууралуу дагы айта кетели. Үйдүн кожоюну Медет Бейшебаев Оренбургка мындан 20 жыл мурда 100 миңдеген мигранттар сындуу эле келген. Алгач өзү комбинатта, жубайы болсо базарда иштечү. Бирок кийин убакыттын өтүшү менен алар оренбургтук болуп калышты. Балдары ушул Оренбургтун бакчасына, кийин мектепке барып, жада калса жогорку окуу жайындагы ушул жерден аяктаган. Эми мынтип Россиянын жарандары катары иштеп дагы калышты. Мектеп бүткөндөн армияга кетти балам. Армияга кеткенде келинчегим ой Россиянын армиясына барып кандай болот? Бир сыйра чочуладык. Анан барып келсин деп анан жөнөттүк, армияга барып келди. Анан кийин экинчи балам кетти. Өкмөттүк армияда кызмат кылышып келишти, армияга барып. Келгенден кийин анан бери келип окушту. Анан азыр өкмөттүк иштеп атат. Бир балам полицияда иштейт. Улусу, кичүүм болсо, бу да военный ошо. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин Россиядагы мигранттардын абалы жакшыргандыгы маалым. Ошондой жеңилдикти Оренбургта жашаган мигранттар дагы сезишкен. Мурдакыга караганда кыйла эле жеңил болуп калды. Себеби дегенде Кыргызстандын граждандары бардыгына эле жеңилдик болду. Башка мамлекеттерге караганда жанакындай патент, разрешение на работу деген нерселер жок, патент төлөйбүз деп ошондой баягындай көйгөйлөр жоголду. Контрабанда түрү менен келчү илгери бүт эле товарлар в основном. Анан азыр эми бүт баары документаштырылып, ошондой система менен келип атат. Документтер стройкада иштеген мигранттарга жана мен айтып кеткендей, патент, разрешение на работу ошондойлор керек болчу, азыр алар кереги жок. Азыр жөн трудовое соглашение түзөсүн дагы ошо кыйла жеңилдик болуп калды. Ошол эле учурда бөтөн жер, башка мыйзамдар иштегендиктен көйгөйлөр болбой койбойт. Аны менен катар эле аларды чечүүнүн жолдору дагы изделет. Дагы бири жакшы саамалык. Мындан 3 жыл мурда Оренбургта ардактуу консул иштеп баштаган. Башкы максаты облус менен Кыргызстан ортосундагы кызматташтыкты жакшыртууга салым кошуу. Оренбург областы Россияга
кире берген область катары бардыгыбызга белгилүү. Ошол себептен Оренбургдун территориясы аркылуу убагында миңдеген, 100 миңдеген, ошол жылдары 1,5 миллион кыргызстандык кирип чыккан, Россияга кирип кайра чыккан чек ара маселеси, чек ара ушул Оренбург областында жайгашкан. Ошол себептен бул жерде чек араны өтүүдө кыргызстандык биздин жарандардын көптөн көп көйгөйлөрү жаралып, ал паспорттарын жоготтогондор, ар кайсы документтердин толук жолго камдам чыкпагандар, алдангандар. Деги эле Оренбургда диаспора түзүлгөндөн бери ошол кыргызстандыктарга жардам берүү тарабында диаспора буга чейин да көп иштерди аткарып келген да. Анан жалгыз эле диаспоранын күчү менен ал маселелердин бардыгын чечүүгө мүмкүнчүлүгүн бардыгыбыз билгенден кийин Кыргызстан өкмөтүнө, жогорку кеңешине, премьер-министрине, президентине чейин каттарды жолдоп суранып, деги эле кыргыз өкмөтүнүн бир өкүлчүлүгү болсобу, консулдук болобу, мүмкүн официальный консулдук канцелярия болобу деген маселелерди коюп келгенбиз. Анан ошол биздин айткан маселелердин бардыгы өкмөткө жетти окшойт. Ошо 2014-жылдан баштап ардактуу консулдук ачылып, иш жүргүзүп жатабыз. Биздин консулдук ошол убакта Россиянын территориясындагы ардактуу консулдуктардын 4-чүсү болуп ачылган. Ага чейин Хабаровск, Санкт-Петербург, Краснодар, анан биз 4-чү болуп. Жума сайын Бишкектен Москвага барган поездер дал ушул Оренбург облусунун аймагы аркылуу өтөт. Көпчүлүк жүргүнчүлөрдүн документтериндеги мүчүлүштүктөр Россиянын аймагына кирип бара жатканда ушул Илецк 1 станциясында белгилүү болот экен. Мындайда Оренбургда иштеген диаспора менен консулдун жардамы зор. Баса Илецк 1 станциясы Мынтип, Солецкий деген туздуу көл менен курчалган. Биздин жарандар ошол чек арага жеткенде документтери туура эмес болуп калат, ар кандай себептер менен өтө албай калат Россиянын территориясына. Ошондо ошол жерде каяка барарларын билбей орто жолдо калышат балдарчы. Анан Оренбург шаарындагы ошол чек арага жакын жердеги консулда иштеген балдар бар. Мен ошолорго чалам, ушундай балдар калып калды деп. Аналар балдарды таап алып кетип, үйлөр атайын ошондой балдар үчүн квартира аштырып коюшкан. Ошол орто жолдо калган балдардын документтери бүткүчөктү, өздөрү жардам берип бүткөрүшөт. Анан мен Москвага барып кайра келатканда аларды кайра сала келебиз. Себеби ары карай уже өтүүгө аларга эч кандай жол болбой калат да. Анан кайрадан Кыргызстанга ала келебиз жардамдашып. Ошондо ушул Оренбургдагы диаспоранын балдарынын Урмат жетектеген, Таалай жетектеген ушул уюмдун балдары пайдалары аябай чоң тиет биздин кыргыздарга. 15 жылдыкты тарыхты карап кетсек, ошо биздин уюм иштеп турган учурда биринчиден жана мен башында айтып кеткен Оренбург шаары Казакстан менен Россиянын чек арасында жайгашкандыктан убагында күн сайын Бишкек Москва багытындагы поезд жүрүп турчу, эки тарапты көздөй. Миңдеген адам, миңдеген биздин мекендештер чек араны кесип өтчү, басып өтчү. Биринчиден чек араны өтүп атканда ар кандай себептер менен көп учурда биздин кыргыздын кенебестигинин кайдыгер карагандыктын себебинен ар кандай кыйынчылыктарга дуушар келип калат. Документтер туура эмес, сроктор өтүп кеткен,
абдан чоң мындай бир убакыт болуп атты. Биздин жарандар ошо модага алып алышты десек болот да. Бир четинен күлкүлүү, бирок бир четинен өтө эле мындай серьезный нерсе. Документин жоготуп коюп же бир кандай бир себептер менен бир тууганынын агасынын, энесинин, байкесинин документтерин өтүп кете берип, бул жерде чек ара кызматкерлери алар чүрүп калып, уголовный иш козголуп, сотко чейин иштер болуп жүрүп атты. Баса, бир күмүрда чогулуунун максаты Оренбургда жашаган кыргыздардын бири перзенттүү болгон. Мындай жакшылыктар ар дайым спорттук иш-чаралар менен коштолот. Алгач бардыгына кабар берилип, бүгүн спорт аянтында чогулмай болушкан. Ага чейин болсо, биз шаарды аралап, мындагы кызыктарды көрүүнү чечтик. Шаардагы Совет көчөсү. Мында тарыхый имараттар көп болгондуктан автомобилдин жүрүүсүнө тыюу салынган. Мындай жол менен шаар бийлиги тарыхый архитектуралык кооз жайларды сактап калуу ниетинде. Биз дагы көчөнүн башынан тарта басып жүрүп, кызыктуу жагдайга туш болдук. Оренбург шаарындагы Советский көчөсү. Бул жерде мондай тарыхый архитектуралык имараттар көп болгондуктан аны тийиштүү деңгээлде сактоо үчүн бул жерден автомобилдердин өтүүсүнө тыюу салынган. Мына ушул туристтер көп келген кварталда Кыргыз АССРнин биринчи уюштуруу съезди болгон 1920 жылы. Бирок тарыхый маалыматтарга ылайык, Кыргыз автономиялуу Советтик социалисттик республикасы 1924 жылдын 14 октябрында түзүлгөн. Демек, имараттын азыркы Кыргыз мамлекетине тиешеси жок десек болот. Бир жагдайды эске алганда, ал жагдай 1920 жылы Казак интеллигенциясы түзгөн Кыргыз АССР. Ошондо азыркы Кыргыз республикасындагы айрым аймактык бирдиктер ошол автономиянын курамында болгон. Бул эми өзүнчө сөз кылчу тарыхтын барагы. Биз болсо андан ары шаарды аралап басалы. Дагы бир кызыктуу жагдай мени суу саап чаңгаганда болду. Оренбургда сууну монтип сатып алышат экен, албетте ичүүчү сууну мондай көчөлөргө аппарат коюлган. Азыр биз ушул жерден суу алганга аракет кылып көрөлү. Тагыраагы сатып алганга. Так. Вода. Вода. Так. Бакы. Беш сом экен.
рубльдан. Қанша рубль салғанымды білбей қалдым, бірақ. Мына. Налить? Налить? Орташа 4-5 рубль салғандай болдым. Бұл 1 литрлік су. Кыргызстанга барсак деле ошол бир соода тармагында иштешибиз мүмкүн эми. Ушул жака көнүп алгандан кийин бул жерде эми бир жерди баардыгын стабилдештирип коюп, ушул эле кылып аткан жумуштарды барып Кыргызстанга да ачып чоңойтуп, эми мурдагыдай эмес, азыр бир жаңы жолдор менен, жаңы технологиялар менен иштейин деп атабыз. Ошентип шаарды аралап жүрүп, Жусуп Абдрахманов жашаган үйдө дагы болдук. Албетте, ал тууралуу өзүнчө сөз кылабыз. Азыр болсо спорт залга сапар тарталы. Анткени анда кыргыздардын волейбол боюнча мелдеш өтөт. Бүгүн бул жерге шаарда жашаган баардык кыргыздар улуу кичүү дебей чогулушту. Алар жакшылыктарын кафе, ресторандарда эмес, ушундай спорттук жайларда майрамдашат экен. Мен өзүм азыр 58-темин. Армукта келгениме мына 96-жылдан бери жактам. Анан кийин жаңы келип, эметкенде бери кыргызстар бирибизди таанып эле жүрүшү элек. Анан ошо 2000-жылдан бери өсө диаспора уюшулуп, эң биринчи диаспора жетектеген Касым деген болчу. Касым ал азыр Москвага кетип калды. Анан Касым менен да чоң иштешип, ошо эң биринчи диаспора түптөп ошондо биз баштаганбыз ушуну. Анан кийин ушул диаспора уюшулуп, кыргыздар өсүп барышып, бириктирип, талаада жүргөндө ынтымак керек экен. Антпесек көрүнгөн эле келип базага ал убакта жаган болчу. Милициясы биргилет, жанагы эрекет бандиттери биргилет. Анан кой өсүп ынтымак кылалы деп ушул диаспора түзүп, өзүнүн проблемаларын өзү чечпесек, эч ким чечип болбойт экен. Анан өзүнүн проблемаларын ушунда чечип, анан ошондон уюшулуп, анан кийин өзүм мурдан спорт алган жакшы көрчүм. Анан балалар уюшулуп, анан баягы Ноорузда, эмелерде уюшулуп жерде тойноп жүрдүк. Анан кийин кой бат-бат ойнобосок болбойт экен, анан кийин базарында бир 2-3 жолу ойношуп алдык. Азыр мынакей 2 жыл болду ушу залды исемет этип атабыз. 2 жылдан бери ушул жерде кышында жайы менен бир базарда 3 жол ойнойбуз ушул жерде. Бирөөнү бир жакшы болуп калабы. Мындай күндөрдө эле өсүп келип алып эле залды исемет этебиз, арендасын балалар өзү төлөп коет. Ойнойбуз, 2-3 бөлүнүп алып команда. Кээде 3 команда, 4 команда, 5 команда болуп кетет, жалаң кыргыз балдар. Жылы келип, буюрса болса, ушул жерден биякта көрүп атсаңар, кыргыз элин, кыргыз жааматын биздин Арымурда ушул кишилер менен таанышып, ал кезде жаш болчук. Анан кийин спорт менен алектенип жүргөндөн кийин ушу спорт күйарманыбыз, спорт чебери болбосок дагы бир аз ойноп турабыз, өз 40-тан аштык. Ар дайым ушундай жакшы маарекелерди өткөзүп ойноп турабыз. Ушу мен багыма
тилегиме жараша сиздер келип калыпсыздар ЛТР каналынан. Оюм тилегим бар эле ушу. Жакында эле кыздуу болдум. 4-чү кызым төрөлүп 3-4 күн болду. Больницадан чыгарып келип, баарын өткөн. Анан кийин кечөөнү биздики азыр утулдук 21-15 менен утулдук. Тиде уччу элеңиздер ошолорду? Аларды утчук. Анан бүгүн сиздер келгенден сиздерге алар жаш балдар экен. Күч жаштарда да биз бир аз утулуп калдык. Бирок достойно эле отпор берип, достойно эле ойнодук. Сиздердин командада кимдер бар? Биздин курулгансыздар? Биз командада дайыма эле ойноп турабыз. Куралга эметкен биз аралашып ойнойбуз. Дайыма жаштар менен ардагерлер. Оренбургда жогоруда айтылгандай эле тарыхый жайлар көп экен. Алардын бири болгон Гауптвахта азыр мынтип музейдин имараты болуп калган. Мындагы мекендештерибиз эс алуусун ушундай жайларга барып дагы өткөрөрүн билдик. Ошентип Оренбургда жүргөндө 20-кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахманов жашаган үйгө барып, анын мындагы ишмердүүлүгү тууралуу тарыхый маалыматтарды уктук. Ал тууралуу Таберик программасында кенен сөз кылабыз. Ошентип Россиянын Оренбург шаарында 3 күн бою жүрүп, анда көргөндөрүмдүн көбүн баяндаганга аракет жасадым. Шаар мага жогоруда айтылгандай эле тарыхты баалап, кастарлаганы менен өзгөчө таасир калтырды. Ал эми андагы кыргыздар болсо, 2 континентте жашап, бир эле учурда Европа менен Азиянын дагы тургундары.